Алмазбек Ахунжанович, мен көтөрө турган маселе бул жол маселеси болуп жатат да. Мынакей мен дарегиме ошо Тогуз Тор районунун жергиликтүү кеңешинин депутаты Топоев Сталбек деген мырза кайрылып жатат. Өзүңөр жакшы билесиздер, мына бүгүнкү күнү азыр өлкөбүз боюнча АТР жумуштар жүрүп жатпайбы? Биздин районубузда дагы ошо 2 айыл өкмөт биригип, Атай, Карла Марс, Арал бирдик айылдары биригип, Борбору Арал айылы болуп калган дейт. Арал менен бирдик айылдардын ортосунда жолдун абалы начардыгына байланыштуу ошо 3 километр жол экен да, жан жагында кичине күн кар себелегенде айдоочуларга негизде жалпы тургундарга ыңгайсыздык жарып жатат. Ошондон улам Алмазбек Ахунжанович, мен сизге кайрылат элем да, ошо 3 километр жол экен. Ошол жакты бир асфальттап, ошол маселени чечип бергенге жардам берсеңиздер деген кайрылуу менен кайрылып атам. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе бул ошо Жети Күз районуна караштуу Оргочор айылынын миң башчысы Дыйканбаев Айбек мырза да кайрылып атат дыйкандардын маселеси боюнча. Айыл тургундары насыяга акча алышып, малина жана бүлдүркөндү айдап, бирок айдалганын сата албай, эмгектери күйүп жаткандыгын билдиришет да. Бул маселе боюнча да ошо Минсельхозго да кайрылыштыр. Азыр бизге да кайрылып атат. Ушуну мамлекет жактан кандайдыр бир көңүлүбүздү буруп, экспортко чыгаргандай кылып бир шарттарды түзүп берсек деген маселе. Чоң рахмат.